Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн менин экинчи кайрылуум Садыр Жапаров, Өмүрбек Бабанов жана башка олигарх, люкс саясатчылар жөнүндө. Урматтуу туугандар, бүгүн Кыргызстанда өтө оор абалда турат. Азыркы учурда Бишкекте эки жаат болуп, эки топ болуп, Кыргызстанды бөлүп жарууга да даяр болуп турушат. Булардын сөзү менен болбосо дагы кылган иши менен далилденип турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын легитимдүү 6-чакырылыштын парламенти бекитип берген Садыр Жапаровдун премьер-министрлигине эмнеге каршы чыгып атабыз? Садыр Жапаров, мен ал кишини жакшы тааныбайм. Мен ал кишини тааныйм. Кыргызстандын чыныгы патриоту, чыныгы элге, мекенге күйгөн патриот мырза катары тааныйм. Мен ал кишиге пакта коюп, жагынып, же жана башка кылып аткан жерим жок. Мага саясаттын, же өкмөттүн, же бийликтин кымындай, тырнактын, иненин учундай да кереги жок. Бирок бүгүн Кыргызстандын келечегин көрүп, эртеңки келечегин көрүп, мен үн катып турууну тура көрдүм. Себеби биздин артыбызда дагы 10 миңдеген, 100 миңдеген кишилер карап турат. Мени кайра суранып атат, эл менен бөлүшкүлөн деп. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Садыр Жапаров жөнүндө айтып кетейин. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан маселе боюнча айтып кетейин сиздерге. Эгерде Садыр Жапаров 2 ай бою премьерликте иштеп, бардыгын ордордуна коюп, Кыргызстанды бүгүнкү оор кырдаалдан алып чыгып кетем деп, герб башы менен жооп берем деп, башын сайып кызмат кылып аткан Садыр Жапаровго каршы тургандар, алар эмне үчүн билесиздерби? Бүгүн Садыр Жапаров премьер-министрликтен кетирип, эртең 2 айда болучу президенттикке Садыр Жапаровду бардырбоо аракети болуп турат. Мынакей. Садыр Жапаровду бүгүн эптеп алып алган болсо, эртең президенттик шайлоого жеткирбей туруп буну балким камап да коюшу мүмкүн. Мынакей чындык. Урматтуу мекендештер, бул эмне үчүн камоонун аракетинде турат? Эмне үчүн премьерликке жакындатпай атат? Себеби Садыр Жапаров Кыргызстандын карызын бир эле жемкор коррупционерлерди кустуруп, бир жылда эбегейсиз сиздерге мен ишим менен, сөзүм менен эмес, далилим менен өзгөрүүлөрдү көргөзөм деген Садыр Жапаровго бүгүн эмне үчүн каршы туруп атышат? Алар анткени алар дагы ошол жемкорлордун катарында болуп калышы мүмкүн. Алар дагы ошол кузгундардын арасында болуп калышы мүмкүн. Эртең аларды дагы кустуруп калышы мүмкүн. Алар ошондон коркуп атышат. Бүгүнкү күндө бардыгы топтолушуп, олигархтар биригип, Садыр Жапаровго атака коюп атышат. Бүгүн Кыргызстандын креслосун, бийлигин, же мансапын талаша турган күнбү? Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, бүгүн Кыргызстандын 95% Садыр Жапаровду колдоп турат. Мигрантынан баштап, спорт таймашында жүргөндөр, маданият тармагында жүргөндөрдүн бардыгы Садыр Жапаров деп турат. Анткени ал киши кыргыз элинин эртеңки келечегин ойлоп, кыргыз элине күйүп, кыргызым деп ойлонбойсуздарбы? Атасынан айрылды, апасынан айрылды. Кече күнү 1 жыл мурун баласынан айрылды. Мен сонун жашоону үй бүлөм үчүн саясаттан алыс болуп эле, үй бүлөм менен бактылуу жашасам болот эле деп жашаса болор эле го. А жок, бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечегин ойлоп, бир өлүмгө барып, кайра тирилген Садыр Жапаровго каршы чыгып атат. Садыр Жапаров кече айтты, эгерде кимге кресло бийлик керек болгон болсо, 2 ай чыдагыла, элдин добушу менен барыла деп ошол жерге. А биз эмнеге ага жетпей, бүгүнкү күндө бийлик талашып атабыз? Урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү олигарх саясатчылар, көрүп атасыздар. Көрбөсөңүздөр дагы жакыныңыздар көрүп атат. Элдин талабын угуңуздар, элдин сөзүн угуңуздар бүгүнкү күндө. Бүткүл дүйнө жүзүндө жүргөн мигрант элибиз, мекендештерибиз Садыр Жапаровду
ошол жерге 2 ай кызмат кылып берүүсүн талап кылып атышат. А сиздер аларга бардыгыңыздар каршы чыгып атасыздар. Урматтуу бүгүнкү 3-чү топтун артында турган олигарх саясатчылар, өтө терең ойлонуңуздар. Сиздер ушундай кылып аткан кылыгыңыздар менен Кыргызстанды түптөп каласыздарбы? Өмүрбек Бабановго дагы кайрылып кетсем, балким угат, балким укпайт, укпаса дагы кайрылып кетейин. Сиз кече саясаттан бүтүндөй кеттим деп элдин алдында убада бергенсиз. Ушунчалык эки жүздүү инсан экениңизди көргөзүп турдуңуз. Бүгүн көргөзүп койдуңуз. Кече күнү кыргыз элим кыйналып турганда мен кайра саясатка келдим деп атасыз. Сизди эл чакырган дагы жок болчу. Кече сизди аянтта эмне деген эл куулап жиберди. Ал жерде эч кандай мародерлор жана башкалар, же үчүнчү күчтөр жок. Ал карапайымдан чыккан эл ошол жерде турду. Мына бүгүн сиз кайрадан тескерисинче. Мына кече кайсыл жерлерден булуң буруштардан акчаңызды таркатып, мансабыңызга таянып, элди чогултуп, бийликти талашып атасыз. Эгерде сиздерде акыл болгон болсо, 2 ай чыдап туруп, элдин добушу менен бармаксыздар. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мына ушундай, бүгүнкү биздин 2-чи кайрылуубуз элдин кыйналып турганын көрүп, жүрөгүм канап-канап ыйлап атат. Жүрөгүм канап-канап ыйлап, түн уйкум жок, урматтуу мекендештер. Мен эле эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир кыргыз жараны мына ушундай болуп турса керек. Себеби эртеңки кыргыздын келечеги эмне болот деп түн уйкусунан бөлүп уктабай атышат. Сиздер ал жерде бийлик бөлүшүп, бийлик талашып отурасыздар. Сиздерге бүгүн кыргыздын эртеңки келечеги зарылбы, же ошол жердеги бийлик зарылбы? Эгерде бийлик сиздерге зарыл болгон болсо, элдин добушу менен барыңыздар. Элдин талабы менен барыңыздар. Бүгүн сиздер өзүңөрдүн байлыгыңарга, башкаңарга, элиңерге кыскача чогулткан ошолорго таянып, ал жерде же бийликти талашуудан алыс болгула. Сиздерге кыргыздын келечеги оюнчук эмес. Ар бириңиздерге айтаар элем. Эмне кылсаңар ошо кылгыла. Мен Кыргызстандын жараны катары бүгүнкү күндө болуп аткан нерсени элибизге бөлүп турууну туура көрдүм. Элибиз бардыгын көрүп турат. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге жогоруда айтып өттүм. Садыр Жапаровду бүгүнкү күндө эмне үчүн кетириш керек болуп атат? Ал так, таза, акыйкат үчүн элге таза иш кылып берейин деп турат. Бирок ошол бүгүнкү күндө каршы чыгып аткан олигарх саясатчылар эртең ошол Садыр Жапаровдун алдында жооп берүүдөн коркуп турушат. Мынаке чындык. Мынаке чындык. Бүгүн Кудай сактасын, азыр кыргыз 2 топ болуп Бишкекте кагылышуунун алдында турат. Кудайым өзү сактасын. Алла таалам өзү ыйман, ар бир инсанга ыйман берген болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, өтө коркунучтуу абал турат. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн ар бирибиз салымды кошойлу. Үйдө отуруп, унчукпай карап, эмне болсоң ошо бол деп ар кимибиз отурбайлы. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын тагдырын баягы жемкорлор, жанагы эски саясатчылар чечемдеп турат. Терең ойлонуңуздар. Кыргызстаныбыз бүтүн болсун, аман болсун, ар бир элибизге жүрөгүнө ыйман берген болсун. Эң башкысы, Алла таалам мына ушул оор сыноолордон алып чыгып кетүүнү насип эткен болсун. Кечеки бөлүшкөн Жанар мырза, Тилек мырза жана Элвир айымдар өтө бир акылы жоктукка барып атасыздар. Атайлап атасыздар бул нерсени. Бүгүн сиздер баарыңыздар биригип алып, эми Бабановду алдыга сүрүп атасыздар. Сиздердин ортоңуздарда укмуштуудай сүйлөшүү бар, келишимдер бар, жана башкалар бар. Кыргызстандын келечеги сиздерге оюнчук эмес. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Мен кече айтып өттүм. Урматтуу Жанар мырза, сиз бетон гаражда жашап аткан кыргыздын атасына жардам бере албагандан кийин парламенттин депутаты болуп туруп, Кыргызстандын шаардын так ортосунда жашап аткан, бетон гаражда жашап аткан атага сиз жардам бере албаганыңыздан сиз дагы кимге жардам беришиңиз мүмкүн? Биз сизден дагы эмнени күтүшүбүз мүмкүн? Тилек мырзага дагы айтып кетерим. Эй, Тилек мырза, мен менен тең инсан экенсиз. Болгону 30 жашта экенсиз.
Siz törölgön malda, siz ekөөбүз törölgön uçurdan beri sayasatта жүргөн, сиздердин бүгүнкү күндөгү лидериңиздер Текебаевдагы премьер министрликке бар элек го. Сиздер ошолордон аттап отуруп ошол жерге барайын деп атасыздарбы? Сиздер биринчи айыл өкмөттө иштеп көрүңүздөр. Экинчи акимчиликте иштеп көрүңүздөр. Мэрияда иштеп көрүңүздөр. Областтын өкүлүндө иштеп көрүңүздөр. Анан премьер министрликке жетиңиздер. Премьер министрликке жеткенге чейин дагы канчалаган министрликтер бар. Ички иштер министри, саламаттык сактоо министри. Мына ошолордон иреттелип отуруп, ошолордон пышып, анан премьер министрликке барат. Сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечегин, Кыргызстанды башкарам деп өзүңүзгө ишенесизби? Сиз өзүңүзгө ишенишиңиз мүмкүн, бирок сизге эч ким ишенбейт. Ушуну бир билип коюңуз. Урматтуу мекендештер, өтө ойлонойлу. Бүгүн өтө коркунуч абал турат. Кудай өз сактасын. Аман болойлу, тынч болойлу. Ассаламу алейкум.